Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин мындайча баяндайт. Аллах Таалага баш ийбеген күнөөкөр инсанга берилген жакшылыктарды көрүп, силер ага көрө албастык кылбагыла. Себеби өлүмдөн кийин аны эмне күтүп жатканын силер билбейсиңер. Аллах Тааланын алдында аны өлтүрүүчү бар деди. Мындайча айтканда, тозок бар. Тозокто аны эч качан өлбөйт. Бул жашоодо Аллах Таалага тоң моюндук кылгандыгы үчүн, бул жашоодо Аллах Таалага моюн сунбагандыгы үчүн, Аллах Тааланы таанып билбегендиги үчүн, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эргешпегендиги үчүн аны азаптоочу бир тозок бар деди. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө кээ бир Аллага баш ийбеген тозоктук байларды көрүп, же болбосо капырларды көрүп, алардын байлыгына, бийлигине эч качан көрө албастык кылбайлык. Себеп дегенде, алар өлүмдөн кийин эмнеге жолугарын Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадистин маанисинде ачык эле айтып койду. Кимге кандай жакшылык берилди, кимге кандай неамат берилди, ошол нерсеге шүгүр кылып, Аллах Тааланы таанып билип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун өзүбүздүн жашообузга алып келип, Пайгамбарыбызга эргешип жашай берейик, өлүмдөн кийин бизди рахат жашоо күтүп турат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.